бай болгон келет деп тилегин айткан балдарды көрдүңүз беле? Бир чети күлкүлүү, бирок бир чети кимдир бирөөнүн жашоосунун маңызы бай болуу. Бай болуу деген эмне? Негизи байлык эмне менен өлчөнөт? Келиңиздер бул жөнүндө 10 мүнөттүк подкастта сөз кылалы, биз менен чогуу болуңуздар. Баягым келет деген угармандардын баарына салам. Жана биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда подписацияны басыңыз дагы катталып коюңуз. Атайы WhatsApp номурубуз бар: +1 301 760 60 70 сандары. Жана Алкитап Чекит медиа сайтында дагы барыңыздарды күтөбүз, биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүнкү подкастта болсо бай болуу жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Канткенде адам бай болот? Кызыгы, ыраазы болуу жана такыба болуу улуу байлык деп айтылган. Караңызчы, ыраазы болуу жана такыба болуу. Бул байлыктын эң эле улуусу, эң эле чоңу. Адам качан бай болот? Сиз качан өзүмдү бай деп айтасыз? Ойлонуп көрсөңүз, канча кабаттуу үйүңүз, канча батириңиз болгондо, казынада канча акчаңыз болгондо мен баймын деп айтасыз. Мисалы, нанга жетпей жашаган адам айтат: менин күнүмдүк нааным кенен болсо эле болду, мен баймын дейт. Кайсы бир өлкөлөр бар, иче турган 2 литр суусу болсо, анда алар бай. Кимдир бирөө айтат: эптеп бир үйүм, бир машинам болсо эле болду, менден өткөн бай адам жок болот деп. Кимдир бирөө айтат: үй бүлө күтүп алсам, 5 балалуу болсом бүттү, булар менин байлыгым, андан өткөн байлык жок деп. Чындыгында бай болуу деген эмне? Сиз качан өзүмдү мен байыдым, же мен баймын деп айта аласыз? Жазып коюңуз ылдый жакшы комментарийге, күтөбүз. Бай болуш үчүн кайсы бир адаттардан кутулуш керек экен. Бул кейип кепчүү. Кедей адамдардын көпчүлүгү кейиле беришет го, өз тагдырына өзүн алып, мен маңдайыма ушул жазылган окшойт деп айткандан тажашпайт. Талыкпас эмгек эч качан сизди ач калтырбаганын унутпаңыз, ошондуктан кейип кепчүү кереги жок. Кейип кепчүү адамга демек ыраазы болбой жатканынан айтат. Сараң болуу. Ар дайым арзандаган затка жүгүрүү, акция убактын күтүп акчасын ашыкча чыгарбоо, ошондой эле балдардан да акча аяп сапаттуу билим берүүсүн чектөө. Сараңдыктын саздак жолу сизди кедейликтин кең жолуна түшүрүп коет. Жактырбаган иш менен алектенүү дагы сараң кедейликке жетелейт. Өз кесибиңизди сүйөсүзбү? Ойлонуп көрсөңүз, кесибиңизди сүйөсүзбү? Эгер ал сизге жакпаса, өмүрдөгү эң чоң тоскоолдук ошол. Күн көрүш үчүн гана айласыз аракеттенген ишиңизди коюп, жан дүйнөңүз каалаган кесип менен алектениңиз. Ушул жумуш жөнүндө, кесип жөнүндө сөз болгондо, биздин жашообуздун 1/3 бөлүгү жумушта өтөт. Караңызчы, мисалы 75 жыл жашасак, анын 25 жылы жумушта өтөт. Демек ал канчалык маанилүү учур. Ал сиз убакыт өткөргөн жер жагымдуу дагы, анан албетте жакшы дагы жер болгону туура. Жумуштун натыйжасы акчада эле эмес экенин түшүнүңүз. Чөнтөгүңө акча түшсө, мактанып жүргөн адам узак убакыт бактылуу болот деп ойлойсузбу? Кирешени башка баалуулуктар менен өлчөгөн адам кедейликтен оолак болот. Жакында ушул жөнүндө бир аз айта кетсем, бир адам менен сүйлөшүп калдым да, анан айына канча акча табасыңар деп сураса, ал айтып атпайбы: канча акча тапканымды санабайм деле, бирок эң башкысы мен ачка калган жокмун. Андан дагы маанилүүсү, мен бул ишти абдан сүйөм депчи. Бул иш менен алектенүү мага рахат тартуулайт. Менин жашоомдун миссиясы, менин жашоомдун маңызы. Ошондуктан мен бул ишти кылам деп жооп берди да. Анысы кандай, биз кээде айлыгы 50 000 болсо эле любой жумушта иштейт элем дейбиз да, бирок бул туура эмес. Адамдын жашоосунда ыраазы болуш үчүн ошол жумуш орду дагы ага жагыш керек. Ал эми ыраазы болгон адам бул башында айтып өткөндөй бай адам. Акчаны орунсуз жумшоо дагы кедейчиликке алып келе турган сапаттардын бири. Табыштуу адамдар ар дайым акчанын жумшаган ордун жакшы билет да. Максатсыз каржы чыгымдоо жөн гана өз чөнтөгүн ойгусу келгендердин иши. Тез пайда табыкканга шашуу, мисалы, ал 2 саатта чоң пайда көрөм деген кедейлерге тийиштүү касиет. Эртең колуңузга түшкөн акчаны ойлобойсуңуз. Ойлобоңуз, 5 жылдан кийин кандай деңгээлде учарыңызды, кандай деңгээлге учурап каларыңызды ойлонуңуз. Жана албетте достор, өзүн башкалар менен салыштыруу дагы бул терс сапаттардын бири. Өмүр кыйындар кетти, күн көрүү мүмкүн болбой калды деп кимдир көп айтышат. Кедейчиликтин алдында турган адамдар. Баары сизге байланыштуу. Өзүңүздү колго алыңыз.
өзүңүздү өзгө менен салыштыргандан сак болуңуз. Ал менден акылдуураак, эртең барып жакшы жумушка кирип алат, а мен болсо мен мындаймын, колумдан келбейт деген төмөн ойлорго жол бербеңиз, анткени төмөн ойлор сизди чөктүрөт. Бай болуш үчүн дагы эмне керек? Бай болуш үчүн дагы керектүү нерселердин бири бул ыраазы болгон жүрөк. Кызыгычы, мисалы адамдардын напсиси укмуш-ко, достор. Бир эле эптеп эле бир чатырлуу болуп алсам болду эле деп. Мен эсимде бир вагон болсо ошондого эле тигип алып, анан кичинекей жертөлө сатып алып, жер тилкесин сатып алып, анан жашай берет элем деген адам үй алып киргенден кийин дагы душу жок экен, душун коюп бергилечи дегенде анан башкалар айтып турду, сен ушундай дечи эмес белең депчи. Муну менен эмнени айткым келет? Биз болгон сайын болсо дейбиз, мисалы ачка адам курсагын тойгонун ойлойт, курсагы ток адам ыңгайлуулукту ойлой баштайт, ыңгайлуу адам комфортту ойлойт, комфорттуу адам роскошь, бул ашыра рахатты ойлой баштайт да. Анан ошентип отуруп биз байлык эмне экенин билбей калабыз. Биз ойлогон байлык ошого жеткенде көрсө бул байлык эмес турбайбы деп калат экенбиз. Кимдир бирөө айтат менин байлыгым балдарым деп, бирок балдары үйлөнүп жайланып кеткенден кийин ал өзүн жарды адам көрөт. Анткени көңүл буруу жок, баягыдай чурулдаган балдары жок, апа деп чуркап келген балдары жок. Өзүнүн ааламда жалгыз сазып калгандай сезет да. Керек болсо балдарым үчүн деп жашап келген түгөйлөр дагы ушул 50 жаштан кийин, балдары үйлөнүп жайланып кеткенден кийин ажырашып кетишет дейт да. Мунун себеби балдар үчүн жашагандыктан. Кимдир бирөөчү айтат менин байлыгым бул ден соолугум депчи. Ден соолугунан айрылганда мына байлыгымдан айрылдым дейт дагы жашоосуна жекит кое баштайт. Кимдир бирөө үчүн байлыгы бул кесиби, жумушу, акчасы, унаасы, бизнеси. Айтор, ким үчүн байлык эмне? Чынындачы байлык бул эмне? Чындыгында байлык эмне? Байлык десе биз мүмкүн куюлган алтындарды элестетебиз. Мүмкүн банктагы счетубузду элестетебиз, же алтын зер буюмдарыбызды элестетербиз. Айтор, байлык эмне? Байлык, достор, мындай ойлоп көрсөң, бул болгону биз кадырлаган, биз баалаган нерсе. Мейли ал материалдык болсун, физикалык жактан, психикалык жактан болсун, бирок ал биз кадырлаган нерсе. Мен үчүн байлык бул билим деп айтса болобу? Албетте болот. Мен үчүн байлык балдарым, үй бүлөм десе болобу? Албетте болот. Ошондуктан сиз үчүн байлык эмне? Бүгүн ойлонуп көрүңүз. Бай болууга эмне сизге тоскоолдук жаратып жатат? Мына бул жөнүндө да ойлонуп көрүңүз. Анан биз ылдый жакта комментарийлерден улам дагы чогуу сөздөрдү талкуулап, чогуу иток чыгарабыз, жыйынтык. Байып кетишим, өтө байып кетип Кудайымды унутуп калбайын дейт, бир адам илгери тарыхта ушинтип айткан экен. Кедей болуп кетип уурулукка барбайын дейт. Ошондуктан мага күнүмдүк жетишерлик наанымды, күнүмдүк жетишерлик рызкымды, жетишерлик тамак ашымды берчи деп Кудайдан суранган. Менимче бул аябай мындай туура позиция деп ойлойм да. Анткени байып кетсең адамдык сапатыңды унутуп коюшуң мүмкүн. Өтө кедей болуп кетсең уурулукка барып күнөөгө жыгыласың. Эгерде туура ортосунда жашасаң, анда бул сенин жашооңдо дагы бир чоң ийгиликтерге жеткенге, адамдын руханий жан дүйнөсүнүн калыптанышына, жан дүйнөсүнүн бай болушуна дагы шарттарды түзөт. Сиз үчүн байлык эмне? Дагы бир жолу сурайынчы. Ылдый жакка комментарий кылып жазыңыз. Же болбосо биздин WhatsApp номурга дагы пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал үчүн +1 301 760 60 70 сандары. +1 301 760 60 70 сандары. Достор, баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Ал сайтта дагы керектүү сонун сабактар бар, сонун маалыматтар бар, айтор бардыгы сиздер үчүн. Ошону менен катар эле биз менен чогуу керектүү маалыматтарды алыш үчүн күн сайын ушундай сонун подкасттарды угуп туруш үчүн дал ушул угуп жаткан YouTube каналыңызга катталганды унутпаңыз. Биз сиздерге сонун подкасттарды тартуулаганга даярбыз. Жеке WhatsApp номурга жазып суранычтарыңыз боюнча жазсаңыз болот. Анан ылдый жакка комментарийге дагы жазыңыз. Сиз үчүн байлык эмне? Мен болсо сиздер менен коштошом жана саатыбыздын башында айткан сөздөрдү дагы бир жолу кайталагым келип турат. Такыба болуу бул улуу байлык дейт. Ыраазы болуу жана такыба болуу улуу байлык. Дал ушул байлык ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдөн түнөк алсын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.